графиги боюнча айтсаңыз. Айыл өкмөттөр менен мисалы Бишкекте берип атпайбы, Бишкектин бул району өчөт. 2 күн бүрүн социалдык тармактарга чыгып атат. Мисалы Сокулуктун бул району бул күндөн бул көчө буга чейин жок болуп атат, даже көчөгө чейин берип атат да. Ошол нерсени бир дагы жолу көргөн жокпуз биз. Мисалы Ош электрадан чыгып тигемеге берилген. Акимдер үчүнчү жыл болду. Арабан өткөндө чалып атат. Биздикин өчүрүп койду, ишибиз токтоп калды. Азыр өчтү кечке чейин отурабыз, бир документ жөнөтө албайбыз деп. Мисалы, эл кимден сурап атат? Эл айыл өкмөт менен акимден сурап атат. Силердин дежурный телефонуңар бар. Дежурный телефонуңарга жазса өмүр албайт. Эртең менен жазсаң кечке чейин ал телефонуңарды эч ким көтөрбөйт. А бул жерде эл кимге келет? Айыл өкмөткө келет. Жана мындай маселе болуп атпайбы? Электроэнергия товар. Сатуучу силерсиңер, акчасын силер аласыңар, айыл өкмөт албайт мисалы. 1 тыйын акча. А бирок спроско келгенде айыл өкмөттөн сурап атат, элдин баардыгы айыл өкмөттөн сурап атпайбы? Эмнеге свет жок, эмнеге бербейсиңер, башка акимдер ошону айтып атат. Ошол жерди тактап бергиле. Рас товардын ээси силерби, акчаны силер алып атасыңарбы, силер өзүңөрдүн балансыңарга алгыла дагы ошону карап бергиле деген маселе ушул жерден келип чыгып атат. А баланска мисалы коюлбаган трансформаторлор кандай болду? Шайлоонун убагында көпчүлүк жерлерде алып келип трансформаторлорду орноткон. Бирок ал алып келип берген. Ал эл кайрылып атса, эрес айтат, бизде акча жок дейт. Ошол электр акча жок, ал жерге трансформатор алганга. Өзүңөр алсаңар биз карап беребиз дейт. Анан тигин алып келет да коюп берген, ошо менен эч кимдин балансында жок. Ага ким жооп берет? Айыл өкмөт, район жооп берип калып атат да бүгүнкү күнгө чейин. Анан эмне десе бизге мынау документтер болуш керек, болбосо албайбыз деп коюп атат рестин көпчүлүгү. Силер да кошо киришкиле ошол маселеге. Кайсы жеринде эмне документ керек, кандай болуп өтүш керек, кайерден алыш керек ошол справкалардын баардыгын. Ошону тактап туруп бирге иштегиле да. Силер менин үйүм бул жагында, бул жака өзүңөр жооп бересиңер деп коюп атасыңар да көпчүлүк үчүн. Биргелешип иштеш керек ошол. Айыл өкмөт акимдер менен кайсы документи керек болсо сураштырып айтыш керек. Маселе ушул жөнүндө айтылып атат азыр. Анан алдын ала жанагы сот тармактар боюнча бериңиздер. Райондорго берсеңиздер, акимдер ошону азыр айыл өкмөттөрдүн группалары бар, баардыгы бар. Мисалы соцсом менен WhatsApp группа менен кетет, ошол группада турат, эртең эч нерсе деп айта албайт. Айтасыздар, мынакей биз бербедик беле графикти деп ошо. Ошонун жоктугун айтып атат деп. Ал боюнча бизде тоскан боюнча бизде СМИ бар. Фейсбукка дамбайда постоянно чыгып турат. Ал просто көзөмөлдөр бар. Сосын чыгабыз. Соц тармакка чыккан жок. Мен жана сиздин пресс-секретарыңыздын көрүп атам, Ош шаарында чыгып. Ош шаарында өчүрүү болуп, башка болот. Райондордун бирөөнүн көргөн жокпуз, кайсы районда өчүрүү болот. Ошону жана пресс менен, пресс катчы менен сүйлөштүрүп, райондорду кошо подключать этип туруп бериңиздер алдын ала. Акимдерге жетсе, акимдер айыл өкмөттөргө берет, айыл өкмөттөр уже айылдын группаларына салып коет. Ошондо маселе болбойт.